Курмандык чалуунун түпкү мааниси жана сырлары. Баарынан мурун арканда ибадат бир жараткан Алла Тааланын ыраазылыгы үчүн кылынаарын айкын билишибиз керек. Жараткан Алла Тааланын буйругу менен аткарылган ибадаттарда биз билген жана билбеген көптөгөн пайдалар, сырлар катылып жатат. Алла Таала мына бул аятта курмандык чалуунун максатын билдирген. Ар бир үммөт үчүн курмандык ибадатын белгиледик. Жараткан Аллага чыбага кылып берген 4 түлүк малдан жараткандын атын атап союшсун. Демек, курмандык ибадат аткарылган жараткан Алла Тааланын улук ысымы аталган жер жүзүндөгү бүткүл айванаттардын жараткан Алла Тааланын колундагы жакшылыктын жишаны катары адамдардын пайдалануусуна берилгенин билдирип жана ушундай аң сезим менен бул ибадат аткарылуусу буйрулган. Курбандык жараткан Алла Тааланын ыраазылыгына ээ болуу жолунда бир түрдүү баатырдык, тайманбастык, өзүн арноонун жана баш ийүүнүн белгиси. Бул баш ийүү менен өзүн арноо Азирети Ибрахим жана уулу Исмаил алейхиссалам аркылуу баралына жете символдошкон. Кур'ани Каримде бул окуя мындай баяндалган. Азирети Ибрахим: "О жараткан эгем, мага жакшы урпактарды бере көр" деп тиледи. Биз өтө алпейил бир уулду сүйүнчүлөдүк. Уулу чоңоюп жанында жүгүрүп жүргөн кезге жеткенде ага: "Уулум, мен түшүмдө сени курбандыкка чалып жатканымды көрүүдөмүн. Сен кандай карайсың? Эмне кылабыз?" деди. Уулу: "Атаке, сага Алладан кандай буйрулса аны аткара бер. Жараткан кааласа менин сабырдуу, чыдамкайлардын бирөөсү болорумду көрөрсүң" деди. Ошентип экөө жараткандын буйругун баш ийип, Ибрахим уулу мууздамакка кынтайтып жаткырган кезде ага мындай чакырык узаттык: "О Ибрахим, түшүңдү чыны менен жүзүгө ашырдың. Биз жакшыларды ушинтип сыйлайбыз. Бул аныгында чоң сынак болчу." Уулунун ордуна ага чоң курмандык бердик. Кийин муундар ичинде анын жакшы атагын калтырдык. Ал бүткүл элдердин оозунан Ибрахимге амандык, жакшылык болсун деп эскертилет. Биз жакшыларды ушинтип сыйламакпыз. Демек, Кур'ани Карим бул окуяны ыймандуу адамдарга жараткан Алла Тааланын буйруктарын толук баш ийүүнүн чексиз мейкиндигин көрсөтүү үчүн баяндаган десек болот. Азирети Ибрахим алейхиссалам айтып бүткүс терең ыйманы, жараткан Алла Таалага өзүнүн арноосу, ыхластуулугу жана баш ийүүсү адам акылын кыйырсыз көк жээктерге жетелейт. Ал көп жыл бою бала жытына зар болгон. Алла Таалага карып калган кезинде бир уул берди. Анан барып уулу эрезеге жетип, анын артынан чуркап, кызматын кылар кезде турмушундагы жан жолдош болор, куракка жеткен түшүндө аны мууздап жатканын көрдү. Ал өз түшүнөн уулун курмандыкка чалууга жараткан Алла Тааланын буйругун жишанын түшүнүп жатты. Кантсе да түшүндө көргөн жөн гана ишарат болуп, ачык айкын аян вахий эмес болчу. Бирок Азирети Ибрахим жараткан Алла Тааланын буйругун баш ийип даяр туруусу үчүн чылт эткен жишандуу ишараттын өз жетиштүү болгон. Ал эми талап этилген иш жалгыз уулун согушка жөнөтүү же өмүрүнө коркунуч туудуруп, үрөй учурган милдетти уулуна жасатуу болбостон, өз колу менен өзүнүн кара чечекей уулун мууздоо болчу. Азирети Ибрахим жан дили менен бул буйрукка баш ийип, эбегейсиз ишеним менен уулуна кайрылды жана уулунун да өзүндөгүдөй толук баш ийүүнүн туу чокусунда экенин байкады. Ата бала жараткан Алла Таалага баш ийүүнүн акыркы чеги менен буйрукту аткарууга жөнөштү. Азирети Ибрахим уулун ыңгайлатып жаткырып, мууздарында Алла Таала алардын сыноодон шыдыр өтүшкөнүн угузуп, курмандык үчүн бир кочкор жөнөттү. Мына ыйман ишеним эбегейсиз баш ийүүнүн сулуулугу жана өзүнүн арноонун улуулугу үчүн түбөлүккө өчпөс нур чачкан чырактай жанган бул окуя курмандык чалуу салты менен кылымдар бою эскерилип келет. Пайгамбарыбыз алейхиссалам бул ибадат жөнүндө сөз учундулап: "Курмандык чалгыла, анткени курмандык чалуу атаңар Ибрахимдин асыл жөрөлгөсү" деп баса белгилеген. Курмандык чалуу жараткан Алла Таалага баш ийүүнүн асыл рухун жетилдет. Муну менен адам баласы жараткан Алла Таалага кулдук кылуунун чыныгы маанисине арзып, шүгүрчүлүк келтирүү милдетин жүзөгө ашырууга жан үрөйт. Жараткан Алла Таалага жакынчылык менен ынтаа коюп, курмандык чалуу аркылуу ыйманы ого бетер нурданат. Курмандыктын өзгөчө коомдук турмуш алакаларында маңыздуу майнаптары бар. Курмандык коомдук арасындагы боордоштук, көмөктөштүк, башкаларга пайда келтирүү рухун алга жетелейт жана өнүктүрөт. Жалпылай адилеттүүлүктүн жарыкка чыгышына багыттайт. Коомдогу жеке адамдардын арасындагы ынтымак ималасына даанекер болуп, окшобогон катмардагы адамдардын ич ара бири-биринин ал-абалын түшүнүшүп, тыгыз боордоштук байланыш түзүлөрүндө, коомдук ырашкерликти сактоолоруна чоң таасир этет. Кедей-кембагал, эт сатып аларга даремети жетпеген же өтө сейрек, чанда гана этке жеткен адамдар үчүн курмандыктын кандай гана берекелүү экенин аны көрө алабыз. Курбандык байларды мал мүлкүнөн жараткан Алла Тааланын ыраазылыгы үчүн сарптоого көндүрөт. ич ара колкабыш кылышып, жардамдашууга үндөп, мунун терең кубанычына, рахатына жан дүйнөнү байытат. Муну менен байларды зыкымдык дартынан айыктырып, утурумдук жеке кызыкчылыктын туткунунан куткарат.
Курмандык жакырларды колунда барып адамдардын себеби менен жараткан Алла Таалага шүгүрчүлүк кылуусуна өбөлгө түзөт. Жакыр адамдар курмандыктан келген шыбагадан улам бул дүйнөдөгү рызкыны неге бирдей таратылган эмес деген терс көз караштардан жана кемчиликтен өзүн куткарат. Өзү чогуу жашап жүргөн калайык тарабынан көз жаздымында калтырылбаганын сезет. Айтылгандар менен кошо жараткан Алла Тааланын ыраазылыгы үчүн чалынган курмандыкка орошон сооптор бирлери да убадаланган. Пайгамбарыбыз алейхиссалам мындай дейт: эч кандай адам курман айт күнү курмандык чалып, кан агызуудан да жакшы иш менен Алла Таалага жакындай албас. Мууздалган мал кыямат күнү мүйүздөр, туяктары, жүндөрү менен келет. Курмандыктын каны жерге тамай электе Алла Тааланын алдында бийик мартабага арзыйт. Андыктан жайдары көңүл менен курмандык чалгыла. Курмандык чалуунун сообу кандай экенин сураган бир сахабага жооп катары Пайгамбарыбыз алейхиссалам мындай деген: курмандыктын ар бир түгү сайын бир сооп бар. Жараткан Алла Тааланын ыраазылыгы үчүн чалынган курмандык акыретте өтүү абдан кыйын болгон. Сырат көпөрөсүндө өз ээси үчүн унаа катары кызмат өтөйт. Пайгамбарыбыз алейхиссалам бул жөнүндө мындай дейт: жакшысынан, асылынан тандап курмандык чалгыла, анткени ал сырат көпөрөсүндө силерге унаа болуп берет. Курмандык чалуунун биз билген жана билбеген толтура пайдалары, сырлары бар. Канткен менен ибадаттар ар кандай сырларынан, пайдаларынан мурун бир гана жараткан Алла Тааланын ыраазылыгы көздөлүп аткарууга тийиш. Бул жагынан алганда курмандык чалуу ибадаты да ар кандай жеке жана коомдук пайдаларын көздөө менен кошо жараткан Алла Тааланын ыраазылыгы гана башка максат болуп жүзөгө ашырылганы туура. Бул жагынан алганда курмандык чалуу ибадаты да ар кандай жеке жана коомдук пайдалары көздөө менен кошо жараткан Алла Тааланын ыраазылыгы гана башкы максат болуп жүзөгө ашырылганы туура. Кур'ан-ы Каримде бул жөнүндө таамай айтылган. Хач сүрөсү 37-аят. Курмандыктын эттери да, кандары да эч качан жаратканга жетпейт, бирок бир гана силердин такыбалыңар, ыхласыңар ага жетет.